Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Бүгүн биз көптөн бери ушундай бир суроолорду берип жүргөн, бирок анын жообу табылбаган бир терең бир суроолордун тегерегинде ой жүгүртөлү. Бул эмне деген суроо? Ыйман коомду оңойбу же оңобойбу деген суроо. Эми коомду карасак, мына мечиттер көбөйдү. Намаз окугандар көбөйдү. Зекет бергендер дагы көбөйдү. Ырас ошондой болгону менен эмне үчүн биздин өлкөдө, коомдо күнөө иштер, зомбулук, жаман нерселер азайбай атат? Эмне үчүн үй бүлөлөрдө ушундай зомбулуктар, ажырашуулар көбөйдү? Эмне үчүн уурулук, коррупция, кумар оюндары күчөп, адамгерчилик деген нерсенин масштабы мындай аз? Эгер адам намаз окуса, намаз окуганы менен ата энесине начар мамиле кылса, орой мамиле кылса, орозо тутканы менен бирок алдамчылык менен соодасын улантса, зекет берерин берип, бирок кошунасынын акысын тепсеп, кошунасына залалчылык кылса, анда ыймандуулук деген бул тек гана сырткы формада гана болуп калбайбы? Албетте, ибадат бул ыймандын негизги таянычы. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтканда, мен дейт ал, адамдагы көркөм кулк мүнөздү кемелине жеткирүү үчүн жөнөтүлдүм дейт, туурабы? Бул хадистен биз эмнени түшүнөбүз? Ырас ибадат керек. Бирок ибадаттын сырткы формасын гана аткарып калбашыбыз керек да. Ибадаттын жыйынтыгы бул адамдын жүрөгүндөгү, адамдын ошол мүнөзүндөгү башкаларга кылган бир өзгөрүүсү болуш керек. Ал өзгөрүү сырттан караганда да көрүнүп туруш керек да. Же болбосо, мына психология илиминде да ала турган болсок, ички өзгөрүү, адамдын ичиндеги өзгөрүү сырткы чөйрөсүн, сырткы дүйнөнү дагы өзгөртүшү керек. Эгер адам чын жүрөгүнөн, чын ыкласынан өзгөрбөсө, эгерде ибадаттар терең бир түп тамырынан жасалбаса, тек гана ушул эл көрсүн үчүн аткарылса, анда коом эзели оңолбойт, оңолушу кыйын. Же болбосо философияны ала турган болсок, философияда ушундай түшүнүктөр бар. Коом бул коомдун ичиндеги инсандардын чагылышы, көрүнүшү. Эгерде ар бир адам өзүн оңдобосо, жүрөгүн тазалабаса, анда баары бир коом өзгөрбөйт. Демек, ар бир адамдын өзүнө байланыштуу экен. Ар бир пенде, инсан өзгөргөндө гана коом өзгөрөт. Куранда дагы айтылат. Албетте, Аллах ар бир коомдун акыбалын ошол коомдун арасындагы адамдар өздөрүн өзгөртмөйүнчө ал коомду өзгөртпөйт деген. Муну баарыбыз билебиз. Эмне үчүн бүгүнкү күндө мечиттер эми Кудайга шүгүр толуп турат. Бирок көчөлөрдө адамдардын жүрөгүндө руханий караңгылык бар. Мечиттер жалтырак, жапжарык. Бирок адамдардын жүрөгүндө караңгылык. Ооба, мечит ибадаттын орду, бирок адамдардын жүрөгүндөгү жарык жок. Чыныгы нур, жарык жок. Адамдар намаз окуйт, бирок тилин тыйбайт. Ооба, Куранды катыраак окуган кишилер көп, бирок алардын көпчүлүгүнүн жүрөгү таштай каттуу. Мына ушундай көрүнүштү мисалды аалымдардын бири Ибн Кайым мындайча түшүндүргөн. Имандын нуруна чөмүлүмүш этип, бирок ыйманга бөлөнбөгөн адамдар бар дейт. Ыйман деген бул жүрөктүн революциясы. Мына Кыргызстанда канчалаган революция, канчалаган ыңкылаптар болду деп атабыз. Бирок адамдардын жүрөгүндөгү чыныгы революция болду. Адамда чыныгы ыйман болсо, чыныгы такыбалык болсо, анда ал адам өзү ээн жалгыз калганда дагы күнөө кылбайт. Ыйманы бекем болот.
бул дүйнө убактылуу жалган дүйнө экенин, бардык кылган эткен иштер, бардык сурак, отчет тиги аркы дүйнөдө, акыретте болоруна ишенет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, ким дейт, кошунасына ыдык көрсөтсө, кошунасынын тынчын алса, кошунасынын акысына кирсе, ал ыйман келтирген чыныгы момун эмес деген. Ыйман бул жүрөктөн Аллахтан коркусу менен башталып, бул чыныгы боорукердик менен өлчөнөт. Коом кантип оңолот? Коом эгер бир үй бүлөдө ата чынчыл болсо, эне ыймандуу болсо, бала чакасы уул кызы тарбиялуу болсо, ошондо жок дегенде бир көчө оңолот. Жок дегенде көчө оңолот. Көчө оңолсо айыл оңолот. Айыл оңолсо мамлекет оңолот. Психологияда дагы бир мындай түшүнүк бар. Адам баласы дейт, чөйрөсүнүн, өзү кошулган чөйрөсүнүн тыянагы дейт. Мындайча айтканда, кошулган ушу катмардын чөйрөсүнүн жыйынтыгы ошого кошулган адамдын жыйынтыгы. Сен ким менен кошо убакыт өткөрсөң, акыры сен ошолорго окшоп каласың дейт. Ыйман деген бул жөн гана айтылып коюлган бир сөз эмес да. Ыйман деген бул жоопкерчилик. Ыйман деген ар бир адамдын өзүнө өзү көзөмөлдөсү. Ыйман деген жашырын кылынган күнөөлөрдү акырын улантып бербей ошолорду токтотуу. Ыйман деген бирөөлөргө кылган жашыруун жакшы сооп иштерди ошондой жакшы иштерге өзү ыраазы болуу, бирок купуя ыраазы болуу, мактанбай. Демек, жүрөк оңолсо тил оңолот. Тил оңолсо башкаларга кылган мамиле оңолот. Мамиле оңолсо үй бүлө оңолот. Үй бүлө оңолсо коом оңолот. Мечиттердин көбөйгөнү жакшы, алхамдулиллах. Намаз окугандардын көбөйгөнү жакшы, алхамдулиллах. Бирок бул туура акыйкат жолдун, мамлекетте коомду оңдоонун бир чети гана, башы гана. Негизги өзөктө жоопкерчиликтүү инсан, боорукер, кошуна, чынчыл, жаран, таза коом туруш керек. Келгиле, ыйманды ар бирибиз, ар бир инсан өзүбүздүн жүрөгүбүздөн баштайлы. Коомду оңдогубуз келсе, ар бирибиз өзүбүздөн баштайлы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.